Саламатсыздарбы? Эгер сиз бул материалды көрүп жатсаңыз, анда Кайрымдуу бол коомдук фондунун официалдуу YouTube каналындасыз. Алгач видеону баштаардан мурун биздин каналга катталып, подписаться кнопкасын басып коюуну унутпаңыз. Демек, сиз бул кнопка аркылуу кайрымдуулук кылып жатасыз. Анан албетте коңгуроону күйгүзүүнү унутпаңыз, себеби биздин видеолорду алгачкылардан болуп көрө аласыз. Бул сиз үчүн өтө оңой, а биз үчүн абдан маанилүү. Азамат Байматов башында турган Кайрымдуу бол фондунун негизги иш багыттарынын бири колдоого өтө муктаж жарандарды турак жай менен камсыздоо аракетин көрүп келишүүдө. Бир эле мисал, буга чейинки көрсөтүүбүздүн биринде сөз болгондой, республикабыздын Чүй облусуна караштуу Ысык Ата районундагы Нурманбет айылында жашаган бир үйдө 3 майып баланы багып түйшүгүн тартып келе жаткан Жолдошбекова Лена апанын турмуш шартын жакшыртуу максатында айылдаштары Ашар тибинде турак жай куруп берүү демилгесин көтөрүп колго алышкан. Тилекке каршы чогулткан каражат жете бербей, курулуш токтоп калган. Айла эли айла кеткен шартта кеңешип отурушуп, Кайрымдуу бол фондунун жетекчиси Азамат Байматовду чакыртып, алабалды жеринде көрсөтүшүп, бүтпөй калган иштин учугун улантып берүү өтүнүч менен кайрылышкан эле. Ооба, көп түкүрсө көл болот дегендей, Кыргызстандагы кыйналып жашаган жарандардын абалын алыс болсо дагы жакындан түшүнүп, кайрымдуулук иштерине кайдыгер карабаган чет жерде иштеп жүрүшкөн мекендештерибиздин жөнөткөн каражаты менен жакшы иштердин учугу уланып келүүдө. Бул жолу Россия Федерациясына караштуу Новый Уренгой шаарында эмгектенип келе жатышкан мекендештерибиздин, кыргыз бир туугандарыбыздын топтоп берген каражаты жумшалууда. Çalsam? Yaxshi, Xudoga shukr. Penal plast kerak ekan. Sirtana penal plastdan 100 kvadrat metrga. 50 штук. Ооба. Qaysi emne? Баягы эле үйгө тиги Ысык Ата, э? Ысык Ата, э? Билесиздер даректе. Ооба. Ошо анан ошол эле таксист баягы. Tigi bala bilet da. Билет ошо баланы эле жөнөтүшкө. Ал бастана бар. 100 kvadrat da. Ооба. Bölüm 2'ye. 50 штук. 50 штук. Aga çöpük. Çöpük керек. Komplekt mi? Комплект ооба беребиз. Komplekt mi? Tigi kaç çöpük vereyim? Чөпүктү бере бериңиз, бирок эгер аякта чөпүк болуп калган болсо кайра обратно алабыз. Ооба, Анткени өткөндө кетиш керек эле да. Чөпүктү. Sorala koyuyoruz bu. Албайла коелу. Ооба. 12-ci plotnostda или nima 10-ci plotnostda vereyim mi? Айырмасы канча? 30 сом ayırmaz. Никел ала берели анда. Jo, 10'luktagı oşondayla. Ошону эле беребизби онда? Беребиз. Онда. Adresni aytib qo'yasizmi? Tigi taksist ketadi. Сырткы анан эме. Всё, давай. Ha, aytib qo'ychi, zavod Frunze deb. Zavod Frunzega boraveramiz deb. Алло, assalomu alaykum. Кандайсыз, Азамат байке? Setkasındagı bereyimmi? Азыр. Азамат байке, неме сеткалары немелери барган э, тиги эме. Чөпүк. Чөпүктери, сеткаларын биз өткөндө жөнөткөнбүз, э? Marka koşuyoruzdu. Penoplast 12 штук değil. Kilediler penoplast 15 штук değil. Tekstüre 10 штук değil. Setka. Ошону билбей коебузбу чалтырып? Мына урматтуу бир туугандар, Новый Уренгой шаарындагы иштеген мекендештер, сиздерден Алла ыраазы болгон болсун. Биздин ушул кылып аткан ишибизге ишеним артып, бүгүнкү күндө бир тууган ишенич кыйынга туруп аткан учурда бизге ишеним артып туруп жөнөткөн аманатыңыздар мына Кудай буйруса өз дарегинде жетүү алдында турат. Мына азыр бул жерде биздин ала турган строй материалдарыбыз мына өзүңүздөр көрүп турган 14550 алынды. Сиздерден келген аманат, акчаңыздар 14000 жөнөткөнсүздөр, Кудай буйруса. Буга да биз кошумчалап туруп, мына азыр бул алынган материалдар үйдө 80ден чамалап калган биздин апаларыбызга,
апабызга жана анын үйүндөгү 3 майып баласы менен отурган энени үйлүү кылууга себепкер болуп турат. Аллах сиздерден ыраазы болсун. Кудай баарысын көрүүчү зат, билүүчү зат. Сиз көрүп турган бул видео камера бир канчалык көз ирмемде гана тарта турган болсо, жогору жактагы камера 24 саат тынымсыз тартып турган бүгүнкү күндө учуру. Ошон үчүн Кудай буйруса, Кудай астында жакшы иштерди жасай берели. Тапканыңыздарга жараткан зат береке берсин. Ошол кылган ишиңиздердин жана ишибиздин урматына жараткан бөөдө кырсыктан, оорудан, апааттан Кудай сактаган болсун. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткан: садака бул келчү оору, сыркоо, дарт, апааттан коруп тура турган силердин коргонуңар деген. Коргонуңуздар бекем болсун. Аллах жалпы жамаатыңыздарга ыраазы болсун. Элдик уулдун эмгегин эл таразалайт демекчи. Азамат Байматовдун ак тилден кылган кызматына ишеним артып, кайрылгандардын катары күн санап көбөйүүдө. Азыркы учурда монтип кайрылуулар өтө көп келет, монтип анан жазганда могу эмеге мынча катты мен чынында окуп жетише албайм да монучу. Анан туура түшүнүү менен карап коюңуздар. Менде мынакей 99+ деп турат. Мынча каттын баарын менде азыр бир 300дөн ашык 500ге жакын кат бар да турат да. Анан мунун баарын окуп отура берсек, жумушка турган киши окуп калат. Мына кайрылуум бар эле дейт, эжекем жазыптыр. Мынакей. Саламатсызбы дейт. Мына бунун баарын азыр отуп кичипейдике номериңизди алса болобу дейт. Мына караңыздарчы, анан туура түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Күнүнө мына WhatsApp'тан да кайрылган кайрылуулар дагы көп, мисалы WhatsApp'тан, Instagram'дан, Facebook'тан көптөгөн кайрылуулар келет. Ушунун баарына жооп берип деле жетишүү мүмкүн болбой атат. Мүмкүнчүлүккө жараша гана иштерди жасап атабыз. Биздин колубуздан канчалык иш келет, мына ошондой ишти жасап атабыз. Анан акылыбыздын жетишинче, колубуздан келишинче, кимдин колунан эмне келсе ошону кылып койсок эле иш жакшы бүтүп калат экен. Эми биздин ынтымагыбызда, биримдигибизде болуп турат. Биз элге ишенип атабыз. Эл бизге ишенип атат. Биз ошол ишенимден ошол пайда болгон ушундай бир жакшы күч канчалаган ийгиликтерди жаратып атат. Ишенимден келип чыккан нерсе. Ошон үчүн бизге бир гана нерсе бекем ишеним керек. Эгер бизге ишенбеген мекендештерге жаман бир оюн билдирип, ошол жерде өзүнө бир күнөө таап, жөн эле бир жаман сөз менен ал жазып көп эмесин коротпой эле ишенбесеңиздер, бизге ишеним артпаган мекендештерди биз эч кандай зордогон жокпуз. Ишеним болгон жерде ийгилик болот деп коет. Ошон үчүн ишеним бизге болсо, биз менен кызматташууга келиңиздер. Эгер ишенимиңиздер болбосо, анда өз ишиңиздерди кыла бергениңиздер да жакшыраак болот. Биз да мына ошондой ойдобуз. Эгерде биз мындай бир жаман ойдон алыспыз, ошондуктан урматтуу мекендеш, мына азыр дагы биз бул жерде туруп, биз үйгө строй материал алып атабыз. Бирок аны биздин атабыз да тааныбайт. Тааныбаган эле инсандар. Бирок биз Кудай ыраазылыгы үчүн деп мына ушул жерде ар бир адам өзүнүн жеке жашоосу үчүн күрөшүп турган күндөбүз. Бүгүнкү күндө мына азыр бул үйдүн ээси үйүндө уктап атат. Же болбосо үйүндө башка бир жумуштар менен алектенип атат. Биз ошол үйдүн бүтүрүшүнө себеп болуп мына ушул жерден алып, материалдарды алып, колубуздан келишинче салым кылып, ошо салынган үй канчалаган жетим балдар, жесир энелер, кыйналып жашаган бир туугандар өмүр кечирет. Биз ойлойбуз, ошол үйдөн күнүнө сооп жазылып турган болсо, ошо сооптор бизге жетишели. Ошон үчүн бул ишти кылсак кылбасак да өмүр өтүп жатат. Ошон үчүн урматтуу бир тууган, Азамат Байматовдун максаты эмне бул ишти кылышта, же чоң пайда табат деген мекендештер да жок эмес. Мага да суроону берип келишет. Мен жалпы жонунан суроого жоопту берип коюуну туура көрөм ар дайым. Бул актануу эмес, жакшы иш кылуу мактануу да эмес. Көрсөтпө деле кылбасак болмок. Эгер менин чөнтөгүмдө башкалардыкындай миллиондор болгондо мен дагы көрсөтпөй кыла бермекмин. Бул элдин акчасы. Эл менен эсептешибиз керек. Эл менен отчет беришибиз керек. Жеке жашоомду отчет деле бербейм эч кимге. Анткени ал менин жеке жашоом. Ошон үчүн коомдук ишти сөзсүз отчет берип, ак иштегенди жакшы көрөм. Ошол себептен урматтуу бир туугандар, бул иште Байматовдо чоң кызыкчылык бар. Ал кызыкчылык сооптордун ээси болсо экен деген, жана чоң кызыкчылыгы Алыкул Осмонов агабыздай мен акын эмесмин. Андай талант мага берилбептир. Чыңгыз атабыздай жазуучу деле эмесмин. Аныкындай илим билимим деле жок. Алардай боло албасам дагы жөн эле жакшы ишим менен
элимдин эсинде калгым келет, ошол себептен мен ушул иштерди жасап келем. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, Кудай буйруса, эмнеси болсо дагы жакшы ишти жасай берели, будан биз зыян таппайбыз, пайдадан башка. Аллах ар бир ишибизде жараткан зат өзүнүн жакшылыктары менен коштолгон болсун. Балким биз ушул кылган ишибиздин урматына Аллах Таала балдарыбызга, ата-энебизге, бир туугандарыбызга, жакындарыбызга балким жанагындай бөөдө келчү кырсыктан сактоо деген үмүттөбүз. Кылып аткан ишибизге береке берсин деген үмүттөбүз. Деги эле жашообузда жакшылыктар болсо экен деген жакшы үмүттөбүз. Ушул жакшы ишибиз оюбуздун орундалышына себеп болот деген гана ойдобуз. Бул жашоодо колдон келсе адамзат пендесине жакшылык кылуу менен соопчулук иштерин улантуу максатын көздөгөн Кайрымдуу бол кайрымдуулук фондунун аткара турган ар бир иштери али алдыда. Урматтуу бир туугандар, азыр Кудай буйруса аманатты дарекке жеткизүүнүн аракетин жасап өтө сүйүнүп атабыз. Ушул ишке себепкер болгондугубузга өзүңүздөр көрүп тургандай азыр материалдар жүктөлдү. Азыр мына жөнөтүү алдындабыз. Эмне дейбиз? Элибизде тынччылык, аманчылык болсун, ынтымак, биримдигибиз көп болсун. Биз элге ишенип, эл бизге ишенип, мына ушундай ийгиликтер көп жарала берсин. Биз ишенич тактаган аракетиндебиз. Кудай буйруса, Аллах Таала биздин ар бир кадамдарыбызга сооптор жазган болсун. Кимде ким жөнөтүп, ушундай ишке себепкер болуп аткан болсо, жараткан өзү кабыл кылган болсун. Аллах баарыңыздан ыраазы болсун. Көп сооптуу ишке бирге себепкер бололу.